Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпы эле YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы туугандар. Бүгүн число 14-май 2024-жыл. Размерди айта кетсек, узуну 14, ал эми туурасы 580. Мына ушундай болгон сарай. Ушуга общий канча расход кетти, ушуга чейинкилерди буюрса айтабыз. Ал эми кайсыл материалдарды, кайсыл жумуштарын өзүбүздөн чыкты жана өзүбүз кылдык. Полный айтып беребиз достор. Андыктан сиздер бирден лайкты басып коюңуздар, комментарийге жазып, бул биздин жаңы каналыбыз, сөзсүз катталып коюңуздар, буюрса ушундай жакшы жаңылыктарды чыгарып турабыз колдон келишинче. Буюрса фундаменттен баштасак, ал эми подушкасы куюлду, астында нөлү, эндүүлүгү 60 куюлду. Ал эми ылдыйга чукурлганы 20 чукулду. Ал эми мынау фундамент өзү 30 эле куйдук. Мына эндүүлүгүн 30. Себеп пескоблоктун эле уруп койдук. Арматура токудук. Нөлдөн кийин, нөлдү куюп бүткөндөн кийин үстүнө арматура салдык, куйдук. Эң бийик жери 60 куюлду. Ал эми фундаменттин эң пас жери 30 куюлду. Пескоблок 780 текет туугандар. Буну мына ушундай ылай менен эле уруп койдум. Устакысын буну өзүм кылдым. Дуалды дагы, фундаментти да өзүбүз кылдык. Фундаментке 1 тонна 800 цемент кетти. Общий айландырып. Ал эми мынау тумбасына айландырып, сесме пояс тумбаларына, тумбасына дагы арматура токудук. Үстүнө полный айландырып, тумбаларга бардыгына кытайский 12-лик арматураны токудук. Арматура 10 000 сомдук арматура кетти. Общий фундамент кошулуп, тумба менен сесме поясга цемент 350 килограмм кетти. 15 эле куюлду да үстү. Бул 20 куюлду. Ошого азыраак кетти. Ал эми пескоблок 780 уштук кетти. Пескоблокко общий акчасы 30 сомдон болду. Ошондо канча болуп калат? 21 000 тегереги болду. Мына ушул жерде бир эшик бар. Бул 2 комната болду. Наркысы анан ал эми бул жагы ошол насып кылса букаларга ылайык болду, өгүздөргө. Ичи таза 10-60 болду. Узундугу 10-60. Бул турбалар ар аралыгы 1,70 болду. 1,70. 1, 2, 3, 4, 5 стойка болду. Акурлар эми куябыз буюрса, бул арматураларды алып койгонбуз. Акурга дагы токулат булар. Бул жактагы проход адам баса турган 1,20, акур 85, ал эми акурдан мал байлаган жери 1,80, кыйгала турган, күрөк бата турган жери 30, араба жүрө турган жери 1 метр туугандар. Үстүндөгү торсундар, мына ушулар бүт карагай 4 метрликтер. Ал эми акурдан бул жакка чейин 2 метрлик торсундар. Булар ошо эски сарайдын торсундары чыкты эле. Мына ушулар арча экен. Кайра ушулар жарады. Он катар пескоблок урулду. Ошондо ичи таза 2,35 болду. 2,30. Асты аз-маз толот, пол болот. Бул жактан дагы бир эшик болду. Бул жактан да келип чыкканга. Бул жактан буюрса лестница чөт, мындай болуп. Ичинкисинен таза ошондо 10 малга ылайыкташтырылган ичи. 10 малга. Ал эми астынан алды 3 катар пескоблок дагы урулат. Тегиз. 1-2 эшик болду бул жактыкы. Ал эми бул жактын ичи 2,60.
Бул жерге буюрса кой кана же ат патпы карап буюрса көрөбүз. Эми ошого таштырып даярдап койдук местасын. Бул жерде эшик, бул дагы алдыдагы 3 катар урулат. Шипер 72 учтук шипер кетти. Ноолор эки жака тең коюлду буюрса. Короче, ушуга чейинки акчасы 220 миң кетти. Крышасын устага шерик болуп баалап бердик. Ошол эле уста болду, калганын буюрса өзүбүз бүтүрдүк. Кимде ким ушундай сарай салыш керек эле деген болсо, мына ушул размерди көрсөңүздөр болот. Мына бул алсырактан да бир тартып коеюн. Мына туугандар. Бир машина КамАЗ шагал төктүрдүм эле, ал астында фундаментке эле тумбаларына кеп түгөдү. Ал эми кийин дагы төктүрдүк. Астына стяжкаларына коюлат буюрса. Дагы бир пол, акур, астына куленка тартып койсо куленка тартабыз. Ал эми үстүндө черный потолок ылай жаткырдат буюрса. Дагы бир 50 миңдик иши калды. Ошону менен общий бир 280 миңдик тегерегинде ушул 14кө 6 болгон сарай. Мына пескоблоктун ичи тышын шубап койсо вообще жылуу болуп калат экен. Жана суук болуп калбайбы дегендерге. Суук болбойт экен туугандар. Пескоблокту ар эки катарга сеткама таштап уруп аттык дубалга. Бүт мына жыгачтар карагай. Мына ушул жака эле торсунда карагай болбой калды. Бунун ичи 2,60, узуну 5,80. Мына ушундай сарайлар бардыгыңыздарга насип кылсын. Жакшы салып бүтүрүңүздөр буюрса. Кимде ким ушундай салабыз деген ниет кылып жүрсөңүздөр, салсаңыздар болот буюрса. Мына бул арка жагы. Туугандар, каналга катталып, лайкты басып коюңуздар, комментарийге жазып, şu saray менен атайын сиздер менен бөлүшкүм келип тартып чыгардык. Дагы кемчиликтери болгон болсо комментарийге жазыңыздар. Кайсыл жеринде тогулуп койдук буюрса биз ушунча кылып колдон келишинче салдык. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Сак саламатта калыңыздар достор. Айта турган нерселерди айттым окшойт. Ал эми калып калгандар болгон болсо, үстү полный терек менен болду. Стропилдар, терек, үстүнкүлөр, ал эми астыңкылар ошо полный карагай. 5 стойка болду акырдын ичинде. Мына ушул достор. Бияктагы буюрса толук бүткөндө дагы тартып чыгарабыз. Азыр эми мен толук бүтө эле чыгарып койдум. Сак саламатта калыңыздар, Алла ыраазы болсун.